Assalamu алейкум мекендештер. Менин бул видеом жалпы Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн элдерине арналат. Өзүңөр билгендей, бүгүн 5-ноябрь күнү айыл өкмөттөн 2 делегатты президент өткөрүп аткан курултайга шайлоо күнү. Мына ошол делегаттарды шайлоодо башаламандыктар, туура эмес көрүнүштөр пайда болгондугу үчүн мына ушул видеону чыгарууга туура келди. Менин оюмча, ал жерге бара турган адамдар Кызыл Туу айыл өкмөтүндө кандай чечилбеген маселелер бар, кандай элдин көйгөйү бар, Кызыл Туу айыл өкмөтүндө кимдер жеп жутат, 30 жылдан бери кимдер иштейт, мына ошол маселелерди президентке так ачык айта турган адам барыш керек деп ойлойм. Мени тааныган бар, тааныбаган бар, Сары Шелек коругундагы туура эмес иштерди, туура эмес көрүнүштөрдү, жеп жуткандарды интернетке чыгарып келем. Мына ушул делегаттардын арасында мен да бар болчумун. Мени жаш деп эч ким деле тааныбайт. Ошондуктан менин сунушум делегаттар, бара тургандар чыксын, өздөрүнүн оюн айтсын, кандай маселелерди президент өлкө башчыбызга жеткирип бара алат. Биринчи ошону угайлы. Анан делегаттарды шайлайлы дегенде аны эч ким уккан жок. Аерге бүт дежурлар тандалып барып калганбы, мындайча айтканда аны түшүнбөдүм. Кыскасы, 2 адам шайланды, Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн элдери, силердин атыңардан. Мына ушул 2 адам кандай маселелерди айтып барат, элдин көйгөйүн президентке жеткиреби? Андай эч кандай сөз болгон жок. Мен суранып кетет элем. Ар бириңер мына ушул видеонун алдына Кызыл Туу айыл өкмөтүндө кандай чечилбеген маселелер бар? Кызыл Туу айыл өкмөтү мындайча айтканда кандай иштейт? Кызыл Туу айыл өкмөтүндө өнүгүүлөр барбы? Кандай көйгөйлөр бар жалпы эле элдин? Ушул видеонун комментарийине ачык айкын жаза кетүүңүздөрдү суранып кетет элем. Урматтуу жолдоштор, тынчтаныңыздар, жолдоштор. Шайлап бүтүп, анан кийин жыйынтыгын алып кайрыла баштай беребизби? Анда бурулбайт жолдоштор. Жок, мен баягы колдоп турсам, мага сөз берди. Берин. Жаштардын атынан барыш керек. Жаштар, эмнеге жаштарды колдобойт? Ошода. Жаштарды колдойт, биз нурдин деп эмне? Жанага сөз берди, белгилерден эми капа болсоңор болгула, эң көп голос алган Меймашеке болду. Абеке, мен оюмча капа болбой турушубуз керек, туура алып коюшубуз керек. Аялдардан же жаштардан коюшубуз керек болчу. Мисалы мен айке барайын деген оюм жок. Мен барбайм. Онун да ошол. Нурденби, Нуртилекпи, жылгындан чыгабы? Бир айлык. Бешиш керек болчу жаштар. Качан ишин жүрөбүз керек. Эмнеге бербейсизге? Барсын, үйрөнсүн, көрсүн. Ал биз айтып атабыз, жерде биздин баарыбыздын маселебизди көтөрүп барат болду. Бир акча эмес, жолду жолса эмес. Бергиле жаштарга, эмнеге бербейсиздер? Неге колдобойсуңар? Неге көтөрбөйсүңөр? Качан ишин жүрөбүзгө? Мына эгер жаштардан койбосоңор азыр, иштешип калабыз. Бир оюн, мына экөө талашып атыр аблекеде. Аксакал катары 31 Меймашеке болсо, кийинкисин жаштар барабыз дегендер. Койготтор койлачу. Жаштарга дегендер, койготтор жаштарга дегендер. Сараңла, жаштарга дегендер. Урматтуу жолдоштор, урматтуу жолдоштор, Oğlum,
Birovun жаштардын коюп чыгат. Көтөргөндө көрдүңөр, көтөрмөй турган биз аксакалдар. Мыналарды отургузуп койчу. Жаштарга көтөрмөй турган аксакалдар. Тура алыңыз. Биз Урматтуу жолдоштор. Менде бир жөнү бар, денеңизге. Аке буга чейин курултай болуп берген, барып берген экен. Ошо курултай барган киши көзүн жумуп уктап, неде сүйлөгөн сөзүн кетип ачып бердегендер болуп жүрген экен. Азыр неге эл иче тандалып чыккандар чыгып атат. Негизинен мен биздин айткан сөзүнчө ар айдан бирин чыксын деген элге көрүндүм. Эртең мен сен чыгарып койдуң деп эмес. Төртөө чыксын, анан төртөө тандайып сатабыз. Сиздин сөзүңүз башка кетет. Ал болгон экен. Азыр башка заман экен. Билимдүү отурган жерде депутат болуп саят тура эмес сүйлөп. Кыргыздар дедим биринчи. Анан кийин общий болуп көтөргөндө бирөөбүз кимдер кандай экенин текшерейин да, үчтүнү. Андай болбойт да, калыс болойт да. Эми колот. Угуп турсам жарат таппайт. Сиз өзүңүздүн округуңузду Акчубакпы? Акчубактан бір өзүңүз кандидатыңызды көрөйүн канчадан коргойт экен. Андай болбойт да. Тура экен. Тура Үзөн. Ай, үзөн. Сен эмнени айтып бердиңби ушуну? Шайлоонду кайда баштап беребиз? Шайлоонун аягына чыгыпсызбы? 5-чи мандатты беререксиз. Урматтуу жолдоштор. Андай болбойт да. Жергиликтүү курултайга добуш берген төмөндөгү эки адам Делегаттардын жарымы чыгып кетти. Делегаттарды шайлап бекиттик деп могу төрага уже чогулушту жабык деп жарыялап атыр. Курултайга. Бул курултай жараксыз.